Мунун баары жапайычылык деп айтып келатам мен. Жапайычылыктан башка кандай баа берсе болот? Андан каттуураак баа барбы? Жапайычылык деген сөз бул мыйзамыңды да тааныбайм, конституцияңды тааныбайм, адамыңды да тааныбайм. Бүгүн менмин, бардыгы менмин. Садыр Жапаров айтпады беле жана бир жыйында. Илгери мыйзам чыгаруу бутагы, аткаруу бутагы, сот бутагы болуп бөлүнчү, азыр андай жок. Баарына мен жооп берем деп. Соту да өзү, тергөөчүсү да өзү, бардыгы өзү болуп албадыбы? Ошол максаттан эми ошол Оразайым Нарматованы дагы, берки жигитти дагы ошол Москвадан алып барып карматып келгендиги бул абийирсиздик, намыссыздык, алсыздык. Ушуну баарыңар билип турасыңар, көрүп турасыңар, сезип атасыңар өзүңөр. Жок сиз айтып бериңиз, жок сиз айтып бериңиз. Мына ушундай нерселерди кыздар, ар бир нерсе адамдын башына түшөт. Жараткан адилетсиз бирөөгө бир кордук, зыяндык көрсөткөн болсоң, ошону өз башың менен тартмайынча бул дүйнөдөн кетпейсиң. Бекем турабыз биз иншалла, бекем турабыз. Аллах насип кылса, бүт бардык ушул азаптардын бардыгын, ушул азап көрсөтүп аткандардын бардыгы өздөрү ушул азапты көрүшөт. Ошол. Анан эми өтө оор кылмышкерди кармап келгендей болуп, жүрөт го жана кылмыш жасагандардын бардыгы. Кайсы мамлекеттерде жүргөндөрүн жакшы билишет. Барып анча-мынча кызматташып да келишип атпайбы? Эмне үчүн аларды ала албайт? Мына ушундай чындык үчүн чыркыраган Оразайым Нарматовага окшогон кыздарыбызды, мыкты-мыкты өсүп келаткан жигиттерибиздин баары баса калып, ошол олуттун өз алдынча ой жүгүртүү кабилетин жоёбуз. Олуттун өсүп келаткан тамырына балта чабабыз деген арам ойлорун ишке ашырып атат. Эми мындай корккон кишиге чиркей деле аябай чоң бир коркунучтуу болуп көрүнөт да. Ошол сыяктуу булар уктаса да, турса да, түшүндө дагы, өңүндө дагы өздөрү сыяктуу сезет да. Өздөрү ошондой болуп келген да. Кокуй ушундай болуп кетпесе экен деген чочулоолор бар. Анан ошол эгерде бүтүндөй бийликте ээлеп турган азаматтарга караганда, ошол бир чыканактай болгон кыз Москвадан туруп Кыргызстандын элин көтөрө жүргөн болсо, анда эмне кылып отурушат булар кызматта? Анда ошол Кыргызстанга ушунчалык таасири көп экен ошол кыздын, ошол кыз эле башкарып атат экен деп койсок болот, Ошол кыздын чакыруусу боюнча эле аянтка эл толуп эле анан ушул экөөнү алдына салып алып колап жөнөгөн болсо, анда бийлигин жерге кирсин. Өздөрүнө өздөрү күлкү болуп атпайбы, өздөрүнүн алсыздыгын көрсөтүп атпайбы? Мына ушундай.